TikTok'та ачык эле кылып койсо деп суранат элем да менчи. УКМК жолдогон катка таянып, TikTok'ту жабуу чечимин кабыл алган. Бирок бул коомчулук арасында сөз эркиндигине басым катары сыпатталган. Уланбек Ширинбеков Дордой базарында идиш-аяк сатат. Ал кардарлардын көбүн TikTok баракчасы аркылуу чакырып, товарларды жарнамалоону жакшы өздөштүрүп алган. Мурдагыдай кардарды күтүп олтура берсек, анда биз олтура берчи дейбиз. Жок, антпей биз ушу TikTok'тон реклама тартып киргизип, ошол жактан биз көбүрөөк заказ алып, ал кайра кардарларга салып жиберебиз. Уланбек TikTok аккаунтун 3 жылдан бери иштетип келет. Бирок Кыргызстанда бул социалдык тармакка бөгөт коюлганда соода кадимкидей солгундай түшкөнүн айтат. Ортодон токтоп бир отуруп калгандай эле болдук, чынында бир эч нерсе кыла албагандай эле болуп. Бирок арадан бир канча бир убакыт өткөндөн кийин эле VPN аркылуу элдер кайрадан эле кирип ачты. TikTok'та ачык эле кылып койсо деп суранат элем да менчи. Бизнесте иштегендерге дагы жеңил болот эле, жанакындай улумундагы клиенттерге дагы мындай ачык киргенге жеңил болот эле да. 19 февралда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев TikTok социалдык тармагын бөгөттөө тууралуу чечимди кайра карап чыгуу зарылдыгын билдирди. Анын айтымында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору жоюлган. Учурда өлкөдө маалыматтык платформалар жана социалдык тармактар менен системалуу иш алып барган орган жок. Кыргызстанда TikTok расмий бөгөттөлгөнүнө карабастан, жаштар жана башка жарандар бул соц тармакка VPN аркылуу кирип колдонуп жатышат. Биз министрликтин TikTok соц тармагынын бөгөттөлүшүн алып салуу сунушун карап чыгууну суранабыз. Кыргызстанда 2024 жылы Маданият министрлиги УКМК жолдогон катка таянып, TikTok'ту жабуу чечимин кабыл алган. Медиа эксперт Асель Сооронбаева аталган соц тармактын бөгөттөлүшү Кыргызстанда сөз эркиндигине басым катары сыпатталганын айтты. TikTok социалдык платформасы Кыргызстанда балдардын руханий жана менталдык ден соолугуна залакасын тийгизип атат деген жүйө менен бөгөттөлгөн. Бирок бул коомчулук арасында сөз эркиндигине басым катары сыпатталган. Себеби дал ошол мезгилде дал ушул платформада бийликке карата сын пикирлер аябай көп айтылып аткан болчу. Зыян келтире турган маалымат болсо, аны бөгөт аркылуу эмес, билим аркылуу, медиа сабаттуулукту жогорулатуу аркылуу ушул менен күрөшсө болот. TikTok тиркемесинин айланасындагы маселелер жогорку кеңеште да көтөрүлүп келет. 18 февралдагы жыйында депутат Дастан Бекешев УКМКнын төрагасынын милдетин аткаруучу Жумгалбек Шабданбековго тиркемеге чектөө коюунун натыйжасы жок экенин айткан. TikTok, зачем ГКМБ заблокировал? Весь контент этот же на YouTube есть. Зачем TikTok блокировать? Разблокируйте его, пожалуйста. Без суда и следствия взяли, заблокировали. TikTok видео жана фото контенттен турган кытайлык платформа. Көптөгөн өлкөлөр бул тиркемеге ээлик кылган ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын Кытай өкмөтүнө өткөрүп бериши мүмкүн деп кооптонушат. Мындан улам Франция, Нидерланд, Жаңы Зеландия, Бельгия, Дания, AQSh жана Тайванда TikToкту кызматтык чөнтөк телефондорго жана башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. Ал эми Индияда бул тиркеме толугу менен чектелген. Өкмөт TikToкту өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузган платформалардын кара тизмесине киргизген. Сиз Кыргызстанда TikTok ачылышын каалайсызбы? Комментарийге жазыңыз.